Мына бүгүн биздин темага байланыштуу 5 тилди өздөштүргөн Перизат аттуу каарманыбыздын окуу имаратына келип калдык. Анда эмесе кеттик. Кандай тапшырып алдыңыз? Канча тил билсең, ошончо адамсың демекчи, замандын талабы да ошол нерсеге алып келип жаткандыгы айкын. Жаштар арасында тил үйрөнүү актуалдуу болуп, ар ким өзү каалаган жана жактырган тилдерди үйрөнүү мүмкүнчүлүгү кеңири. Hello, my name is Perizat. I'm from Naren district. I'm 20 years old. I study at American University of Central Asia. My department is business administration. And in the future, I have a lot of plans in order to study abroad, in America maybe. Isvancha Оля. Me llamo Perizat, mi apellido es Mamatkulova. Yo soy kirguizo de Naren de Kirguistán. Yo vivo en Bishkek. Me encanta español. Muchas gracias. Борбор калабыздагы жогорку окуу жайлардын биринде билим алып жаткан Перизат эне тилден сырткары 5 тилде эркин сүйлөйт. Жана да ушул өздөштүргөн тилдерди өнүктүрүү максатында түрдүү китептерди окуп, атүгүл курстарга да барып турам дейт ал. 11-де бүтүп атканда мен аутса окуйм деген өзүм алдыма максат коюп койгон болчумун. Анан мектеп жашынан эле англис тилине кызыгып, аябай англис тилин үйрөнүп баштагам да. Анан англис тилин үйрөнүп, бул аутсага келип өзүнүн тестин тапшырып, өтүп кетип, анан бул жакта да мүмкүнчүлүк бар экен, башка тилдерди алып окусаң болот экен. Анан ошондон улам башка экинчи тилдерди да алып окуп, ошондон кызыгуу пайда болду да. Жаңы тилдерди үйрөнгөн абдан жагат, кызыктуу. Каарманыбыз чет өлкөлөргө саякаттаганды жактырат. Бир эмес бир нече тилде эркин сүйлөгөндүгү чет жерде жүргөндө да чоң жардамын берет. Адамдар менен баарлашып, пикир алышууда кыйналбаганын айткан Перизаттын башка улуттун өкүлдөрүнүн да достору көп. Азыркы учурда кыргыз, орустан тышкары англис, испан, түрк жана немис тилин азыр үйрөнүп жатам учурда. Ошондо 4 болуп калат. Кыргыз, орусту кошсок 6 тил деп. Ар бир тилди үйрөнүүнүн өзүнүн ар кандай окуганда, мисалы, англис тилди өзүм алдымча үйрөнгөм. Ал эми испан тилин болсо, бул аутсага келгенде курска жазылып, биякта аутсанын преподавательдери үйрөтөт да, мугалимдери. Ал эми түрк тилин болсо, Турцияга барып келгенден кийин мен биз түрк тили оңой эле деп айта беребиз го, түшүнөбүз деп. Анан Турцияга барып келгенде түшүнбөй калдым да ал жактан. Анан бул жакка келип, кайра курска жазылып, түрк тилин үйрөнгөм. Ал эми немис тилин болсо, жайында Германияга барайын деген ойлорум бар. Ошондуктан аякка барганда кыйналбаш үчүн азыр үйрөнүп окуп жатам. Жашоо өз нугунда турбаган соң мүмкүнчүлүктөрдү өзгөрүүгө жана өнүгүүгө пайдаланып, келечекте дагы тилдерди үйрөнсөм деген тилектерим бар деп белгиледи Перизат өз сөзүндө. Келечекте мен өзүмдүн факультетим негизи бизнести башкаруу факультетинде окуйм. Анан эми азыр бизнес бизге Кытай жакыныраак го. Кытай жакын болгондуктан мен Кытай тилин келечекте үйрөнгүм келет. Бирок азыр үйрөнгөнгө убактым жок. Еще Кытай тили аябай оор го. Анан кийин ошо бизнес ачып, өзүм Кытайга барып калганда эркин сүйлөп тургудай, жаныма котормочу албай өзүм сүйлөгөнгө Кытай тилин, анан кийин мүмкүнчүлүк болсо араб тилин үйрөнгүм келет келечекте. Саламатта калыңыздар. Всем пока. Goodbye. Гүле-гүле. Adios. Чүс. Мына биздин каарманыбыз сиздер менен азыр англис, испан, түркчө жана немис тилинде коштошту. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Маанай.